Бул берүүбүздө калк арасындагы өмүрү өрнөктүү, талыкпай изденип ийгилик жаратып келе жаткан инсандар менен баарлашып келебиз. Бул чыгарылышыбыз өз кесиби боюнча финансист, кошумча балчылыкты дагы өздөштүрүп, ишкердикти баштаган Талантбек Алипбеков тууралуу болмокчу. Талант мырза балчылыкты хобби катары жактырып, 5 жыл мурун атайын адистерден үйрөнгөн. Азыр ары багуунун сырын жакшылап өздөштүрүп алган. Күн сайын жумуштан келип убактысын бул жерде өткөрөт. Алгач арыларды коркутуучу түтүн чыгарган куралын даярдап алат. Кадимки эле койдун, уйдун, малдын кыгы. Муну ушундай бир аз түтөткө жасап алабыз. Арылардын эми естественно баягы инстинкт неменен түтүндөн качат. Эми азыраак чаксын үчүн ушуну колдонобуз. Дымар деп коет бул инструментти. Азыр арга барганда да көрсөтөм сиздерге. Мына жерден мунун ичинде воздух келет дагы, мунун ичинен муга кирип үстүнө айдайт. Азыр бул быйылкы жылдын аселин алып бүттүк биз. Аселини кээки арычылар эң акыркы качкасыны аселди албай калтырып коюшат өздөрү. Биз бирок баягы таза аселди алып алабыз дагы. Ордуна мондай идиштерге сахарды эзип куюп коебуз. Бул кышкыга жем да. Баягы аселдин ордуна биз компенсация кылып беребиз да. Анан кышында арылар ары өзү энес. Мына бир ящиктин ичинде бир эле эне болот. Бир эне күнүнө 2000ден тукум тууйт. Жайкы мезгилде. Анан күзүндө баягы кышка даярдык булардын баягы немен жаратылыштан ушундай берилген экен. Кышында өзү арысы азаят. Количествосы азаяп, энеси тууганда азайтат. Октябрдын башында уже тууган токтотот. Ошондо арылар азайганда арылар жылуу, анан бир чогуу бир жерде турушун үчүн мындай ашыкча рамкаларды алып салабыз. Буларды алып коесуздар. Буларды алып отдельный помещениябыз бар. Ошого киргизип коебуз. Ичинде кышында орточо эсеп менен бир 17ден 10га чейин рамка калтырабыз. Ал эми сезонунда эң көп болгондо 17-18ге чейин рамка болот. Азыр бардык балчылектериңиздерде балды алып бүттүңүз, кышка буларды даярдап атасызбы? Азыр бул кышка даярдык. Эң акыркы качканы бир августтун 20-25-ине чейин алып бүтөбүз аселди. Бардыгын ушинтип даярдап настройкалап чыгабыз. Анан кышында бул арыдагын өзүнүн өзү кичинекей болгону менен өзүгө жараша канасы болот. Каналайт, бүргөлөйт. Анан ошо кана бүргөгө мындай палочкалар салып коебуз. Бул ошол пищевойго зыяны жок, биринчиден. Экинчиден ошол немелерди өлтүрөт. Биз мётту основном экспортко ориентировалганга байланыштуу баягы санитардык канча-манча нормаларды, стандарттарды кармаганга аракет кылабыз да. Бул да өтө эле көп экен го, силкебейсизби муну? Жок, муну силкебейм. Муну силерге көрсөткөнү алдым. Мына болуп тургандар, булар ошо немелери, балдары. Ушунун ичинен жаңы арылар чыгат. Мына чекесиндеги булар асел. Бал. Булар алынбайт да бирок? Жок, алынбайт. Бул ушу жеп неметкенге. Оке. Ашыкча эле тактай чыгарып алат экенсиз, а? Ооба. Сен мынтип турат го. Мындай кылганда арылар кирип кетет. Көрдүңүзбү, арыларга түтүн жакпайт да. Биздин көзүбүз ачылгандай эле буларга деле кандайдыр бир түтүн жакпайт. Ошонун баары паска түшүп кетти, көрдүңүзбү? Бул өз учурунда мынтип алганга ыңгайлуулук жаратат да. Жанагы көп ары паска түшүп кетти. Деп акырын алып көрсөтсөк болот. Талант мырза арынын карпат аттуу түрүн багат. Айтымында арынын бул түрү ширени көп чогулткандыгы менен өзгөчө. Ал эң алгач ишмердигин 20 дана бал челек менен баштаган. Учурда 120 данага көбөйдү. Жыл сайын жаз келгенде арыларды Чоң-Алай районунда багат. Бир жылда 4 ирет бал жыйнайт. Суук түшкөндө арыларды Кара Суу районуна алып келет. Учурда 60 дана бал челегин алып келген.
Арлар бул өзгөчө акылдуу жан болот экен, эми Кудай Тааланын өзүнүн ушундай бир керемети бул деле. Эгерде ушул арлардын ушунча арлар ар бир яшикте бир канча десем өтө көп ары бар. Ушун эч кимиси бири-бириге адашып кирип кетпейт. Биринчиден. Экинчиден арасында анча-мынча арлар адашып кирип калса, аны оозунда кароолдор болот, киргизбей коет. Анан кайсы бир ары туалетке же бир сасыгыраак жерге, сасык ачуурак гүлдөргө барып келсе, аны да киргизбейт, өлтүрүп коюшат. Жай айында булардын баягы ушунчалык акылдуу жан экен. Эне мынакей, мына энеси болот. Көрдүңүзбү? Айырмаланып турат. Башкача болот экен, Ооба. Бир ушул яшиктин ичинде бир эле ушул эне бар. Калгандары рабочий ары. Азыр эми мына сентябрь айында полный бир ката карап, ашык рамкаларды алып, жаап коебуз. Ошо менен февраль айына чейин эч тийишпейбиз. Эч нерсе кылбайбыз. Арлар ошол азыркы берген тамак менен жата беришет. Тамактар аз болсо тамак беребиз. Тамак бергенде эми февраль айында күн суук болгондон байланыштуу азыркындай сахарный сироп бере албай калабыз. Анда уже балдын, натуральный балдын өзүнü беребиз. Балдын өзүнü мындай пакетке салып туруп, же бир тор немеске салып коюп коебуз, өздөрү алып кирип кетишет. Анан март айларында уже тукумга кирип күн жылып калганына байланыштуу кайрадан мындай сироп берип баштайбыз. Март, апрель айлары сироп беребиз. Май айынан баштап уже өздөрү таладан баалап келип баштайт. Оштон Чоңалай району майдын 25-нен баштап июндун 5-ине чейин аралыкта көчүп кетебиз. Ушул убакта Чоңалай районунда гүлдөр, спарсептер гүлдөп калган мезгил болот. Барып эле уже ишке киришип баштайт да, баалап келип башташат. Арынын карпат түрү адамга бат көнөт. Эгер коргонуучу кийимсиз арыга тийбесе, жакын келгенин чочутпаса чакпайт. Талант мырза балчелекти эч кандай коргонуучу кийимдерсиз эле аралайт. Каарманыбыздын айтымында ийгиликке жетүүгө үй бүлөлүк колдоо дагы чоң салымын кошот. Жайында күн узун болот, саат 5:30-6-та жумуштан келип, үйдө телевизор көрүп анан отурбай эле, ушундай ары менен неметсең, баягы жумуштан кагаз ишин кылып нерсең чарчап келгенде, абдан башка нерсе менен ойлоп, ушундай сергиткенсиң да, алаксыйткенсиң, ооба. Анан выходной күндөрү мурда бул арычылыкты баштаганга чейин выходной күндөрү кечке телевизор көрөт элек, же бир андай бир достор менен жолугуп ушундай убакыт өткөрөт элек. Эми азыр ал деле болуп атат, бирок анча-мынча арларын караш үчүн ушундай хобби катары болуп калды да бул. Хобби болсо деле, бирок кошумча кирешеси деле мындай жаман эмес да. Бир жылда ошо 500-600 миң киреше таап атабыз. Бул менин үй бүлөм үчүн жакшы эле кошумча болуп киреше. Бирок бир нерсени кылганыңда эми баягы үй бүлө мүчөлөрү поддержка кылбаса тоже кыйын да. Башында эле баштаганда апам бул эми баягы Куранда жеткенден бири жакшы кылдың деп неметишти. Атам постоянно жардам берип, көптөн көп атам неметет. Мен жокто баягы жумуш менен командировкага кетип калсам, ошо атам эле улантып немете берет. Карашат. Атам экөөбүз чогуу эле үйрөнүп алдык да. Анан келинчегим тоже баягы бала алган мезгилде кичине кесип, жардам берет. Ошол эми үй бүлө мүчөлөрүмдүн, тууган ургумдун поддержкасы болуп ушундай болуп атат да. Эгерде жалгыз адам кылыш кыйыныраак. Сентябрдын аягында уже жаап бүтөбүз. Бирок жапканда кандай болот? Мурда мына толук ачылып турган болсо, мынтип жарым ачып коем. Себеби кышында эми анча деле чыгышпайт да. Анан булардын например ал балы жок болсо, бири-бирине нападение кылышат. Например, эгерки баягы биз деле ата бабабыз тарыхта мындай болгон го, бирөөнү келип басып алып, тамак ашыны эми баягы мал мүлкүн алып кеткен го. Ошол сыяктуу эле, эгерде тамактан вообще жок болсо, мына күчтүү семьялар чыгат тагын, күчү жогураак, слабый семьяларды барып туруп өлтүрүп, ичиндегини полный, энесин өлтүрүп, баарын өлтүрүп, анын ичиндеги балын алып келе беришет. Быйыл эми муну жөн эле өзүм эле иштетип жүрө бербей, быйылдан кийин бир 500гө жеткирип туруп, кошумча жумушчу кылып, анан жумуш орундарын түзүлүп калса деп ойлоп атам.
себеби уже 500 болгондо постоянно бир 3 адам иштеш керек болот да. Ошондо менче өзүм эле тиричилигим алып кетпей, кошумча жумуш орун дагы түзүп калам деп ойлоп атам да. Аны сатуу маселеси бар. Иштейм десең эми жумуш орун түзө берсе болот. Ошол эле сатуу үчүн аренда төлөйсүң, налог төлөйсүң, ошентип эле мамлекет не берет деп отура бербей, бир аздан болсо да пайда кылалы деп атам да. Талант Алипбеков өткөн жылы 5 тонна бала алган болсо, быйыл 3 тонна жыйнады. Быйыл жаз жай айлары жаанчыл келип, түшүмдүн көлөмү азайды. Учурда топтолгон балды өз үйүндө сатууга даярдап жатат. Бул неси менен бааланат? Бул баягы ичинде бал тургандан анан бул естественный экенин доказать этип турат да. Ошон үчүн муну кымбат кереки Турцияда, например, ушул бизди атайын алып кетишет бизден. Анан кийин аны кайрадан дасторконторго коюп, красиво кылып жасап неметишет да. Көпчүлүк барышчылар муну сатат. Мен бирок баягы чыгашасы да бар деп муну кошуналарга, туугандарга бекер эле берем. Дарылык. Ооба. Соо ишин. Ана мен жеп көрөйүнчү бирөөнү, кандай экен. Сонун даамдуу го, эч нерсе кошулбаса деле, сел өзүндөй даамдуу болобу, алган деле. Ушинтип муну алып коесуз мындайларын. Ооба. Өзүңүз эле мындай бекерге, Бекерге. жакындарыңызга бекерге. Жакындарга, тааныштарга, ушундай келген конокторго как угощение катары ооз тийгизип берип коебуз. Бул идиштерди атайын Бишкектен заказ кылып чыгартып атабыз. Баягы биз экспортко аракет кылган үчүн мындай ар кандай пластик кое бербейбиз. Өзүнүн стандарты менен мындай пищевой знактары менен алган услов жерибиз дагы халаттарды кийип, таза немеде алганга аракет кылабыз да. Санитардык нормаларды сактап, чтобы муну биз бир эле өзүбүз жебейбиз, элге сатабыз. Баягы элдин дагы немеси тийбесин үчүн ушундай таза нерселерге аракет кылабыз. Таза условияда, таза немеде алгангачы. Учурда балдарыңызды куюп баштапсыз, Ооба. Балдарды азыр, бул балдар азыр алынып, бал челектен эле куюлуп алынган, Ооба, бал челектен медогонка деп коет, мындай атайын ошо аселди балды алганга ыңгайлаштырган аппарат бар. Ага баягы рамкаларды салабыз. Азыр мен сизге бирөөнү көрсөтөйүн. Мондай аппараттын ичиге булар муундан түшөт. Мына ичи толук асел болот ошол мезгилде. Анан бул аппараттын айланганда балдар түшүп чыгып кетет бул жакачы. Түшүп барды. Анан атайын өзүнүн стандарттында сүзгүчтөрү бар. Ошо сүзгүчтөн өткөрүп мындай куябыз. Бул ушул боюнча негизи экспортко кетет. Анан биз баягы местный рынокко дагы бир аз сатканда ушул эле балды сизге көрсөтсөм болот. Мындай кылабыз дагы. Муну эми өзүбүздүн эле чыгармачылык менен баягы биринчи баштаган жылдары келинчегим экөөбүз чөмүч менен куюп бир аз жүдөчүлүк болгон да. Анан кийин эми барган сайын өзүбүздүн немебизди эметип, өнүктүрүп жаңыга алдыңыз. Мындай кылып буга куюп коебуз. Сонун. Сонун. Мына коебуз дагы. Мына да коюп коем. Топ неме этпеш. Так. Анан мындан бул идиштен мындай идиштерге мына кылып куя беребиз. Бул граммыга неметкенде баягы литр мен эсептегенде 850 грамм болот. А килограммына 1 килограмм ровно чыгат. Бул балды сактоочу помещениядагы өзүнчө требованиялар бар экен. Анын биринчи очередь мындай форточкасы болуш керек, ошо бал сактаган комнатанын же бир складтын. Себеби бал нымдуулукту же кайдайдыр бир ашыкча жытты өзүнө аябай тартып алат. Ошол үчүн балды колдон келишинче бал турган жерге башка эч нерсе койбош керек. Мындай катуу жараткан нерселерди койбош керек да. Балдын өзүндө анан салкын жерде туруш керек. Ооба, абдан салкын жерде туруш керек. Шамалдап туруш керек. Ушундай бир немелер бар. Эми койсоңуз деле жанага
пищевой нерселерди коюш керек да, мындай строй материалдарды койбош керек деген сыяктуу да. Балыңыз эми быйыл канча бала алдыңыз? Быйылкы жылы азыр алып бүттүңүз да канча? Ооба. Быйыл бир 3 тоннадай бал алдык. 3 тонна. Жанагы айткандай жыл жамгырлуу болуп, нымдуулук болуп, жакшы бал албай калдык. Былтыркы жылы канча алдыңыз эле? Ушул 5 жыл аралыгында эң көп алган балыңыз кайсы жылы, анан канча алдыңыз ошондо? Былтыркы жылы 5 тоннадай алдык эле. Ошо жакшы болгон. Быйыл деле ошо 5 тонна күтүп аттык эле. Быйыл болбой калды. Быйыл 3 тонна алдыңыз. 3 тонна алып калды. Быйыл Кыргызстандын бардык эле жеринде бал азыраак болду деп атышат. Себеби өзүңүздөр көргөндөй жыл жай ичи жамгыр көбүрөөк болду да. Жаандуу болду, Жаандуу болду. Сүйтүп отуруп эле бардык идиштерге куюп коесуздар. Мунун турушу ушул 300 сом да. 1 килограммы 300 сом. Таза бул табигый бал. Табигый бал. Чоңалай балы деп сатасыздар ошондо, Ооба, чоңалай балы деп. Бул ошондой бал алгандан кийин баарынын үстүнө ушундай ак көбүктөр чыгып калат. Аны кашык менен алып коебуз деп сыдырып. Бул мундагын ыргытыштын кереги жок. Бул дагы баягы баняга түшкөндө денеге шыбанса аябай пайдалуу. Мына ак. Аябай денени жумшартып, баягы жагымдуу кылат. Ошон үчүн колдонсо болот. Буну ыргытпайсыз, алып коесуз. Алып коем. Анан ошондой тууган уру тааныш биштерге берем. Ушундай баняга колдонсо болот. Анан нан жапканда нанга кошуп неметсе болот. Аябай өзүнүн бир өзгөчө даамын берет. Булар ошондо уюп калганда эле ак болуп калабы? Ооба. Бетине баягы ушинтип коюп калат да. Эмеге куя бересиз, наркы идишке бардыгын. Ооба, мындай болуп. Да, уюп калат. Анан бул немелерди мындай экспортко жөнөткөндө мындай одноразовый немелерге жөнөтөбүз, например, мына сындырганда уже ачылган болуп калат да, чтобы жолдо ачылганын билинбеш үчүн. Каарманыбыз быйыл балды өлкө аймактарына сатууга чыгарат. Учурда килограммын 300 сомдон сатууда. Алдыда балчылыкты дагы да кеңейтип, жумуш орундарын түзүүнү пландап жатат. Мындан сырткары Чоң Алай районундагы чычырканактан кыям жасоону жолго коюуда. Чоң Алай районунда өзүңүздөр билгендей чычырканак, облепиха аябай көп. Ошол облепиханы эми жөн эле кышында калып кететпиз да. Ошону ошо Чоң Алайда атайын цех ачып койдук. Ошол жерде варенье кылып, мындай варенье дагы кайнатылбаган, бул свежий катары. Айдан дарылык касиеттери көп. Ушуну алып келип алып, ушинтип өзүнчө бренд кылып сатып атабыз. Өзүнүн рецепт бар. Определенный немеде сахар кошулат. Бунун составында жазылган сахар менен эле облепиханын немеси депчи. Башка эч нерсе кошулбайт. 100% натуралдуу. Мясорубкадан өзүнчө аппараттан чыгарып, сөөгүнү башка алабыз. Анан мынтип жаптырып атабыз. Бул декабрь айына чейин жаптырабыз. Декабрдан кийин уже сезон бүтөт. Ага чейин заготовка кылып, анан жазга чейин сатабыз. Основном бизге Ош, Жалал Абад, Баткен, ушу 3 областты ушул камсыз кылайлы деп атабыз. Облепиха варенье менен. Мына шаар жакта көбүнчө бул облепиха вареньенин көпчүлүгү билбейт. Бул эң пайдалуу, абдан грипп болгондо кышында ичсеңиз болот, абдан пайдалуу варенье. Бул литри канча сомдон болуп калат ошондо? Мунун литри 250 сомдон эметебиз. Азырынча ушинтип заготовка кылып, ал жактан алып келип жийип атабыз, кышында сата беребиз. Талантбек Алипбеков учурда Ош шаарындагы Агрофинанс микрокредиттик компаниясында эмгектенет. 10 жылдан ашуун убакыттан бери бул чөйрөдө эмгектенип өз ишинин мыктысы. Каарманыбыз үй бүлөлүү, 2 баланын сүйүктүү атасы. Келечекте өз аракети менен кайра иштетүүчү ишканаларды куруп, ишкердигин дагы да кеңейтүүнү максат кылат. Аны менен бирге жумуш орундарын түзүп, жарандарды иш менен камсыздап, калкка пайдамды тийгизсем деген тилеги бар. Мен өзүмдү ийгиликке жеттим деп эсептебейм, бирок ошондой болсо деле эми көп нерсеге жетиш үчүн биринчиден тартип керек менимче. Эң негизи ушул адам жакшы ниет менен неметсе баардыгы боло берет го деп ойлойм. Эрте туруш керек менимче. Дагы бул
бул жерде мусулманчылыкта да айтылган, эрте турсаң күн чыкканга чейин турсаң ырыскы берилет депчи. Күн чыккан убакта уктабашка аракет кылам мен, күн чыкканга чейин эртең менен турганга. Дагы көп ойлор бар эми, мындай ошо элге, жерге кызмат кылсак, кызмат кылганда эми кандай? Обязательно мамлекетке бир ишке кирип, айлык алып кызмат кылыш эмес. Өз алдынча бир нерсени мамлекетке пайдамды келтирсем, эл үчүн кызмат кылсам деген ойлор бар.